Саламатсыңар балдар, сау өтөлөй. Бардығыз активна катышканга аракет кылабыз. Суроолор болсо, беребиз түшүнбөгөн жерлерди. Унчукпай отурмай жок. Бүгүн жаңы тема өтөбүз. Биринчиден биз жаңы сөздөр менен таанышабыз. Шен шың цы. Мен окуйм. Шен шың цы. Шен шың цы. Жаңы сөздөр. Кандай жаңы сөздөр бар көңүл бурабыз? Биринчи жаңы сөздөр менен бир сыра окуп берем. Которобуз сразу. Томдоруна көңүл бурабыз. 下午 商店 杯子 买 个 Биринчи сөз карайбыз. 下午 4-3 тон түштөн кийин болуп которулат. 下午 түштөн кийин. Экинчи сөз. 商店 биринчи 4-чү тон магазин дегенди билдирет. 商店 магазин. Үчүнчү сөз. 杯子 биринчи 3-чү тон. Стакан, бокал. 杯子 стакан, бокал болуп которулат. 买 сатып алуу. 买 бул 3-чү тон. Сатып алуу. Ушул эми май болуп калат, бирок 4-чү тон. Май, оны сатуу болуп эсептелет. Которулат да. Май сатып алуу, май сатуу. Ошон үчүн айтам силерге тондоруна көңүл бурула депчи. Айтылышы окшош, бирок тондору башкача болгондо алар башка сөзгө өтүп кетет. Кийинки акыркы сөз бул г. Кытай тилинде лянцы деген толтура частицалар бар. Бул лянцы ар бир предметтин өзүнүн лянцысы болот. Бир штук дегенди билдирет, кандайча которгондочу. Бир штук, тетрадь, ручка, телефон, стул, көйнөк, ар бир предметтин өзүнүн лянцысы болот. Бул г деген бул универсальный лянцы болуп эсептелет. Г. Дагы бир сөз окуйм жаңы сөздөрдү. 下午 商店 杯子 买 个 Кимде кандай суроо бар? Жаңы сөздөр боюнча. Если суроо жок болсо кеттик дальше. Активно катышабыз бардыгыбыз, Текстке көңүл бурабыз. Бул экинчи тексттин жаңы сөздөрүн жаңылап үйрөндүк, Эми тексттин өзүн карайбыз. Бизде кандай текст бар экенин көңүл бурабыз. 第二部课文 экинчи текст. Мен текст окуйм бир сыйра. 下午你想做什么 下午你想做什么 下午我想去商店 下午我想去商店 你想买什么 你想买什么 我想买一杯子 我想买一杯子 Эми бир сыйра которобуз, карап турабыз ар бир сүйлөмдү. Биринчи окуйм, анан котором, 下午你想做什么 Түштөн кийин сен эмне кыласың? 下午你做什么 Түштөн кийин эмне кыласың? Бул суроо кетти. Жообу кандай болот экен көрөбүз. 下午我想去商店 下午我想去商店 Түштөн кийин мен магазинге барам. Же супермаркетке барам.
Üçüncüsü, 你想买什么？你想买什么？ Sen emniye satıp alasın ha? 你想买什么？ Emniye satıp alasın? 我想买一个杯子。我想买一个杯子。Стакан, je bakal satıp alam mı? Стакан, je bakal satıp alam. Tekstler boyunca kimde qanday soru var? Если сұрау жоқ болса, дальше кеттік. Текстке жаңы сөздерге байланыштуу биз көнүгүү жасайбыз. Көнүгүүнү эмне деп айтасыз? 做练习. 做练习. Көнүгүү жасоо. Кандай көнүгүүлөр бар? Суроо иретинде экен. Бул жака биз 5 суроо бар экен. 5 жообу бар экен. ABC'de туура жообун таап коет экенбиз. Биринчи сүйлөмдө окуңуз. 请问这个杯子多少钱？请问这个杯子多少钱？ 다음 bir сүрө окуң. 请问这个杯子多少钱？ 请问деген иероглифти биз өткөн саатта үйрөнгөнбүз. Бул эмнеде которулат? Чиңван кечиресиз, уруксат болуп которулат. Ушунда бул сүйлөм 请问这个杯子多少钱? Кечиресиз. Бул стакан же бокал канча турат? Бул стакан же бокал канча турат? Бул жерде биз бокал деп алсак деле болот. Өзүнө сатып болот баача. Бокал, ABC'nin içinden кайсысын коебуз? A 我想喝茶，谢谢。B 这个菜18块。C 25块。D 我想去商店买个杯子。E 不去，明天我去朋友家。Бул алдында котормосу менен бар. Карап айтсаңар болот. Биринчи суроонун жообу кайсыл болот? Хорошо, билбесеңер дальше кеттик. Экинчи. 你想喝什么？你想喝什么？你想喝什么？ Сен эмне ичесиң? Бул жерден ошондой эле ABCD бирөөсүн тандайсыз. Ини тандасаңар болот, C'ни тандасаңар болот. Биринчи суроону которуп алабыз. Ошондо туура жооп табабыз. Сен эмне ичесиң дейт. Ким эмне ичет мисалы? Кайсыңыз туура келет? Чай ичем дейт, 18 юан дейт, 25 юан дейт. Мен стакан сатып алам маркеттен дейт. Барбайм, эртең досумдун үйүнө барам дейт. Мындай жооп бар. Хорошо. Дальше ойлонтуруган. 你好，这个菜多少钱？你好，这个菜多少钱？你好，这个菜多少钱？ Саламатсызбы, бул тамак канча турат? Саламатсызбы, бул тамак канча турат? Канча турат? ABCD.下午你想去哪儿？下午你想去哪儿？ Түштөн кийин каяка барасың? 下午你想去哪儿？ 下午你想去哪儿？ 明天你去学校。明天你去学校。明天你去学校。 Эртең сен мектепке барасыңбы? Эртең сен мектепке барасыңбы? Суроолордун баарын окуп чыктым. Котордук.
ABC'nin дагы бир серия окудук, котордук. Туура жооптор жазгыла тетрадьыңарга. Суроолорго жооп берүүгө аракет кылгыла, активдүү катышканы, түшүнбөгөн жерлериңер сразу сурагыла. Кимде кандай вариант бар? Хорошо. Эч кандай вариант жок болсо, анда биз туура жообун карайбыз. Туура жооптор кайсыл экен? Биринчи суроонун туура жообу С экен, 25 юань дейт. Кечиресиз, бул стакан канча турат десе, бул 25 юань экен. С. Экинчи суроо. Сен эмне ичесиң дейт. Мен чай ичем, рахмат дейт. Мен чай ичем, рахмат. Үчүнчү суроо. Саламатсызбы, бул тамак канча турат? Бул тамак 18 юань турат экен. Акыркы эки суроо калды, эки суроого эки жооп калды. Бул оңой эле болуп калды. Түштөн кийин каяка барасың дейт. Түштөн кийин мен стакан алганым маркетке барам дейт. Магазинге барам дейт да. Эртең сен мектепке барасыңбы дейт. Барбайм. Эртең досумдун үйүнө барам дейт. Бул мектепке барбай эле досунун үйүнө барат экен. Бул сүйлөмдүн ичинде жаңы эле биз өткөн жаңы сөздөр бар. Бул көнүгүүнүн ичинде текстте жазылган сөздөр бар. Так что жакшы өздөштүрсөңөр болот. Ар бир сүйлөмдү жаттап. Көнүгүү боюнча, жаңы сөздөр боюнча, текст боюнча суроолор барбы? Ладно, суроо жок боло турган болсо, анда силерге тапшырма. Жаңы сөздөр жаттайсыңар, текстти жаттап айтып бересиңер. Жаңы сөздөргө 5 жаңы сөзгө 5 сүйлөм түзүп келесиңер. Ладно, саламатта болгула.